Мына біз референдумды дайындау бойынша мыйзамды қабыл алдық. Бұл мыйзам өткен жоқ, мен санап тұрдым. Процедураларды бұзу жолменен кетті. Зордық менен референдумға салып қойған күнде дагы бұл мыйзамды кейін референдумдың жиынтығын мыйзам істеп атқарбай қоюға толық негіз бар. Эмне үчүн? Бұл мыйзам бюджеттен чыгымдарды талап кылат. 80-нчи Конституциянын статьясы боюнча мындай мыйзам өкмөттөн тыянак. Или финанслоо каражатын таап өкмөттүн макулдугу берилгенден кийин гана каралыш керек. Андай кагаз эч кимге азырмага көргөз албайсыңар. Сурап да койгонубуз жок. Канча акча кетет, бюджетте кирдиби деп, өкмөттүн макулдугу барбы деп. Эгер альтернативалык, эми альтернатива болот атты или деген. Маселелер коюлуп калса, 3-чү пунктунда түбүндө баарына каршы деген вариант сөзсүз жазылыш керек деген. Карап көргүлө, баарына каршы деген шайлоочуга биз мүмкүндүк калтырдыкпы? Мүмкүндүк барбы? Жок, адамдардын конституциясын укугун бузуп атабыз. Демек бул конституцияга каршы келет. Конституциялык мыйзамга каршы келет. Кеп парламенттик республика, президенттик республикада эмес. Кеп өзүбүздө ушундай мамиле кылсак, президент болгон адамдын мыйзамда жазылган каалоолорун эмес, мыйзамда жазылбаган каалоолорун өзүбүз аткарганга шашабыз. Садыр Жапаров түрмөдө жатып бир барак кат жазган. Менин мамлекет түзүшкө болгон көз карашым деп. Ал ошол жерде жазып атат. Президент керек болсо айыл өкмөтүн дайындаш керек деп. Закондо көргөзүлбөгөнү менен ниетине жараша болот. Түшүнүгүнө жараша болот. Баарыбыз билебиз, конституция менен эмес, түшүнүк менен, ниет менен башкарылып аткан. Шопурларына чейин, телекралдерге чейин жогорку кеңешке көрсөтмө берген. Эгер ниети айыл өкмөтүн тең мен коям десе, мектептин директору менен кароолчусундашылар коет. Өзү коюп анын тууган уруктар коет. Мынакей биз кандай системаны эл айтты деп өткөргөн атабыз. Парламенттин жетекчиси Москвага барганда, мамлекеттик думанын алдында Москвада жүргөн кыргыздар бизди мыйзамсыз деп сыйлабагандыгын билдирип, пикетке чыкты. Мындай мурун болгон эмес. Биз өзүбүзгө так ушундай мамилени, өзүбүздүн позициябыз, өзүбүздүн кылган ишибиз менен татыктуу болобуз. Последние выборы в парламент, они показали, что уже начали формироваться новые молодые партии, которые могли бы сопротивляться произволу президента. Ну, они теперь решили в корне замять это. То есть они вообще, вот этот проект, этой действующей конституции, это вообще не республика. И это даже не возврат на 30 лет, как говорил Токипаев, это возврат в средневековье.